Кимдин атасы тирүү болсо, жакшы мамиле кылсын, сыйласын, урматтасын. Аны сыйлап, урматтап, Аллах Таалага жакын болсун. Ата-энеге кадыр бартагандык ибадат дедим, улуу ибадаттасын. Атаңды сыйлагандык, урматтагандык менен Кудайга жакын болгун. Атанын разылыгын алгын. Ата разы болсо, Аллах разы. Атаңды башыңдагы тажың кылгын. Себеп атанын ордун эч ким баса албайт. Атанын ордун эч ким баса албайт. Кимдин атасы топурактын астында болсо, узатып койгон болсо, көбүрөөк дуа кылсын. Атанын бир туугандарын сыйласын. Атанын атынан садака кылсын. Атанын атынан хайыр ихсан кылсын. Атанын мүрзөсүнө да bir nur hadiyalar, belekler jönötsün. Bir gün men siyahtı, başka siyahtı ilaysın, ökülösün. O attin ay tirүүндө көбүрөөк сыйласам болмок экен. Кызмат кылсам болмок экен. Күлкү тартууласам болмок экен. Кыжалат кылбасам болмок экен. Ылкак кылбасам болмок экен. Анда өкүнгөндөр, мына өкүнгөндөр ал эми жолугушуу Аллахтын астында барганда болот. Бұл дүниеде жолугуу жок. Бүгүн сенин атаң барбы, кадыр бартагын сыйлагын. Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн биз аталарды эмне кылып жатабыз? Баарыгы эмес сөз ээсин табат. Энесин, урматтуу мусулман бир тууган, же атасын бир майрамда барып көрүүсү мүмкүн. Бир чоң каникулда баруусу мүмкүн. Ошо барганда да атанын жүзүн эмес, экранга карайт. Атанын мээримдүүлүк жүзүн эмес, уюлдук телефонуна карайт. Атанын жүзүн эмес, мансаптуу начальнигине карайт. Ушуну кантип ыраазы кылсам деп. Атанын жүзүн эмес, колунда байлыгы бар бир байга карайт. Сенин атаң, урматтуу мусулман бир тууган, мен угуп жатканың да бар, сөз ээсин табат. Сени окусун деп кээде айылда ага барып карыз сурады. Мындан карыз сурады. Эмне үчүн? Шаарда жакшы окуса, жакшы бир батирде жашаса деп. İnsan öte kadır bartı. Özünün kadır barkın korkulup çiğketten bolgan bir bendinin karız surap bardı. Karız kavala menen seni şaharga jönöttü. Sen emne kıldın? Üyündeki sağın uyun sattı sen üçün. Sen emne kıldın? Atağın men jetpegen kadır barksa jetsin dedi. Men okubaganda okusun, men bilbegende bilsin dedi. Men siyahtı kıynalbasın dedi. Sen dostlarың менен кафеден кафеге, кейде сабагыңа барган жоксуң. Университеттен качтың. Көчөдө жүрөсүң тайраңдап. Кейде атаң ошентип кыйналып, кор болуп берген акчасын Аллах разы болгону арам жолго иштеттиң. Атың өчкүр арак, тамеки, насбай, түнкү клубтар башкалар. Урматтуу мусулман бир тууган, атаң ошончолук корбу. Атаны эмне үчүн кадыр бартабайсың?